Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Ысык көлдөн бир жумада 2 тоннадан ашык таштанды чыгарылды. Ысык көлдөн бир жума ичинде 2200 кг таштанды чыгарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, бир жума ичинде жалпы көл бетинен 3800 гектар аянтты тазаланып, суучулдар тарабынан 2200 кг таштанды жана 1,5 метр балык уулоочу тор чыгарылды. Көл алдындагы таштандылар атайын баштыкчаларга толтурулуп, кайыктар аркылуу жээкке чыгарылган. Алардын эсеби күндө алынып, муниципалдык кызматтарга өткөрүлүп берилүүдө. Азыркы тапта тазалоо иши жуманын иш күндөрү жүргүзүлүп, аба ырайынын өзгөрүүсүнө карабай, ар кандай шартка ыңгайлашкан катерде суучулдар иштеп жатат. Масштабтуу түрдө көлдү тазалоо иш-чарасы суу алдындагы таштандылардан жана балык уулоочу торлордон толук тазаланганга чейин улантылып, бүтүндөй көлдүн акваториясынын булганган тилкелерин камтуу пландалган деп айтылат маалыматта. ИИМ Даниэль Ажиев жинди болсо айдоочулук күбөлүктөн ажыраш керек эле. Вебкам студияларын иштеткен Даниэль Ажиев камалгандан кийин Кызылжарга жатып, жинди деген справка алып алганы белгилүү. Бул боюнча ЖМКларга жарыяланган. Кылмыш ишинен кутулуу үчүн барса керек, акыл эси айныган адам эл аралык деңгээлде порно бизнести өркүндөтүп, миллионерге айланбайт да. Дагы бир орчундуу маселе, жинди адамдын автоону айдаганга укугу чектелет, мыйзам жол бербейт. Ал эми Даниэль Ажиев кымбат баалуу Range Rover, Geländewagen жол тандабастарын минип жүрөт. Справкасы бир жаранга айдоочулук күбөлүк бериле береби? ИИМ бул жагын тескебейби? Же Кыргызстанда акчалуулар өз билгендерин кыла беришеби? Балким Даниэль Ажиевке ИИМдеги крышалары жашыл жарык күйгүзүп, алдейлеп алышкан кербездериби деп жазган Арбакежи сайты. Бишкекте бокс боюнча эл аралык турнир башталды. Бишкек шаарында бокс боюнча Дүйшөнкул Шоппоковдун элесине арналган эл аралык мелдеши өтүп жатат. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 21 март Бишкек шаарындагы Кабаулу Кожомкул аттындагы спорт сарайында Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шоппоковдун элесине арналган бокс боюнча эл аралык мелдештин салтанаттуу ачылыш аземи өткөн. Ага Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министри Алтынбек Максутов, дене тарбия жана спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев, Жогорку Кеңештин депутаты Шайлобек Атазов, бокс федерациясынын президенти Умбетали Кыдралиев, бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, СССРдин эмгек сиңирген спорт чебери Орзубек Назаров жана атайын келген коноктор катышкан. Ассаламу алейкум. Бул видео дыйкандарга сиз жер жемиш, тала эгиндерин жана ошондой эле бак өсүмдүктөрүн өстүрүп түшүм аласыз. Ошол түшүмүңүздү 2 эсе көбөйткүңүз келеби? Анда сизге Гумин жер семирткичи сунуштайбыз. Гумин жер семирткичи бул селитрага караганда натуралдуу жана ошондой эле 7 табигый элементтен жасалган. Бунун 1 литри 1 гектар жерге жетет. Отзывдарын кийинки видеолордон көрсөңүз болот. Быйылкы түшүм кандай? Быйыл Кудайга шүгүр сон көрүп турган мынакей чоң-чоң болду, кызыл, кочкул жакшы болду, мынакей чоң-чоң болду. Метр болуп калыптыр десең бою. Метр. Результаты бар экен. Гуминин базар жок, жакшы экен да. Бойго бериптир как раз. Ростку да бериптир, жакшы. Айба мынакей баянкы мен айтып аткан гумин удобрение. Мынакей айба результат. Мына картошка бир чачкан. Карачы кандай бодрый картошка. Карачы молар сабактарын жоон. Картошканы бир сугардым дагы. Бир лезвия жүргүздүм. Так эле ушундай мен менен бир эле сепкен, чогуу эле сепкенбиз, катарлаша эле. Саламат болуңуз мынакей. Бул да бир лезвия менен бир кара сугат кылды. Бир эле сугардым мынакей. Экөөбүздүкүнүн айырмасы мына. Мына картошка. Мен гумин семирткичи сепкенмин. Бир эле жолу. Ошол трактор менен себилди. Натыйжасын мына ошо сиздерге көрсөтүп атам. Мен канча жылдан бери ушу дыйканчылык кылып эле жүрөм, бирок мындай натыйжа болгон эмес. Эң жакшы натыйжа болду. Дал ушундай түшүм алгыңыз келсе, экрандагы телефондорго кайрылыңыздар. Акылбек Жапаров 2-3 айда кетиши мүмкүн. Билгендердин айтымына караганда, өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун психологиялык акыбалы абдан эле оорлошуп бараткандай. Негизи коомчулук Акылбек мырзанын Т. Акаевдин заманынан бери эле өкмөт башчылыкты эңсеп келгенин билет. Эми ошол эңсеген кыялы аткарылып, учурда өкмөттүн 2 тиздин 1 чылбырын колго алды.
Айрым эксперттер Акылбек Жапаров аңды дөңдү карабай аткарылбай турган убадаларды да арбын берип салды дешет. Ал бюджет дебегейсиз чоң суммага көбөйтөм деп негизи убадасын берген. Ошондо карапайым элдин өзгөчө орто жана чакан бизнесин жонунан кайыш тилип салыктын өлчөмүн гана көбөйтүүнү тандап алды. Ал базарларга киргизүүгө аракеттенген ККМ дагы оңчулуктуу натыйжа бербей, карапайым соодагерлердин жинине гана тие алды. Жаңы өндүрүштү киргизүү такыр эле болбой жатат. Ошондуктан күчтүн баарын салыкты көбөйтүүгө гана жумшоодо. Жакында кээ бир ММКлар Жапаров күйүтүнө чыдабай бир топ күн ичип кетип соолукканда барып президентке кетүү жөнүндө арызын тапшырган имиш. Президент арызын четке кагып, берген убадаларыңды аткар деп катуу талап кылып жаткан имиш. Азык-түлүктүн баасы акырындык менен кымбаттап жатышы өкмөт башчынын эң чоң минустарынын бири деп айтышууда. Айрым эксперттер 2-3 айдын ичинде Акылбек Жапаровду бийлигинен кетирип жибериши толук мүмкүн экендигин да кыйтышууда деп жазган Аргумент KG сайты. Эрдоган Туркиянын президенттик шайлоосуна талапкерлигин койду. Туркиянын учурдагы президенти Реджеп Тайип Эрдоган республикалык альянстан жалгыз талапкер катары шайлоого катышары расмий жарыяланды. Тийиштүү арыз жогорку шайлоо кеңешине тапшырылганын РИА Новости жазып чыкты. Туркияда президенттик жана парламенттик шайлоо 14 майга белгиленген. Эрдогандын негизги атаандашы оппозициялык партиянын лидери Кемал Кылыч Дароглу болууда. Туркиянын расмий гезитине жарыяланган шайлоонун календарына ылайык президенттикке талапкерлердин арызы 19 марттан 23-нө чейин кабыл алынат. Учурдагы парламентте жок партиялар талапкер көрсөтүү үчүн 22-синен 27 мартка чейин шайлоочулардын 100 000 колун чогултушу шарт. 31 мартта жогорку шайлоо кеңеши талапкерлердин акыркы тизмесин жарыялап, үгүт иштери башталат. Эдил Байсаловдун айдоочусу унага жасалма номер такканы жана тротуарда айдаганы үчүн айыпка жыгылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун айдоочусу унага жасалма номер тагып жүргөнү жана тротуарда унаа айдаганы үчүн 18 000 сом айыпка жыгылды. Бул тууралуу 17 мартта Кайгул милициясына таянып Какс медиа агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, айдоочуга жасалма номери менен жүргөнү үчүн 15 000 сом, ал эми спорт ордосу жактагы жөө адамдар жүргөн тротуардан унаа айдап өткөнү үчүн 3 000 сом айып салынды. ИИМдин кайгул кызматы Форт Мандео үлгүсүндөгү унаага башка эле унаанын номери тагылганын аныкташкан. Март айынын башында СОС түйүндө Байсаловго таандыктелген унаа Бишкекте Кабалуу Кожомкул атындагы спорт сарайынын алдындагы тротуардан өтүп баратканы тартылган видео тараган. Күбөлөрдүн айтымында унаада Байсалов өзү да болгон. Сүлүктүдө бир учурда 13 бала сүнөткө отурулду. Бул тууралуу Сүлүктүнүн мэри Болот Абды Жапаров билдирди. Сүлүктүү шаардык мэриясы Сүлүктүү шаарындагы диаспора өкүлдөрү жана демөөрчүлөр менен биргеликте аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү 13 баланын сүнөт тоюн өткөрдүк. Уюштуруу иштеринин башында турган диаспора лидери Зебриниси Тагаевага ыраазычылык билдиребиз деп жазды ал. Бакиевке кызмат кылган үчүн Ормонов жогорку кеңештин төрагасына шайланабы? Ишеним саясий партиясынан депутат Улукбек Ормонов шефи Курманбек Бакиевди алып келүүгө, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жең ичинен аралашып, жашуун түрдө аракет кылып жатканын билдиришти. Бирок коомчулук кабыл албай, караманча каршы чыккан катмардын көптүгүнөн айбыгып, тизгин тарткандай кетенчиктеп калдыбы? Жакында 7 апрель төңкөрүшүнө 13 жыл толот. Аянттан 87 баланын атылганы, жүздөгөн майыптар жапа чеккени, андан бери кыйласы каза тапты. 60 чакты буйртма өлтүрүүлөр кандуу бийлик кезинде болгону. Айтор элдин жонунан кайыштылген окуяларды санай берсек, Максим Жаныш Бакиевдер шоор кайнатканын эсептей келсек, үрөө учурган фактылар өтө көп. Мына ушундай каргашанын баарын Улукбек Ормонов билип туруп Курманбек Бакиевке жан тарта береби? Же убагында Ак жол фракциясынын лидер шайланып, саясатка аралашкан үчүн карыздар беле? Кыскасы, кыргыз элине кыянаттык кылуу акылга сыйбас нерсе. Айрым булактардын билдиргенине караганда, эгер Бакиевди алып келүүгө ийгиликтүү салым кошсо, Улукбек Ормонов жогорку кеңештин төрагалыгына шайланары болжолдонуудабы? Аргасыздан жылмаясың да деп жазган Арба KG сайты. Орозайым Нарматова Аликбек Жешенкулов таза ниет менен эл үчүн иштегенин азыр билип турам. Көпчүлүк учурда телефонсуз жана айлана чөйрөдөгү ар кандай нерселерге алаксыткан жагдай жок учурунда артка карап кылчайып, кандай кемчиликтерди кетирдим, кимдин көңүлүн оорутуп, кимге жакшылык кылдым деген суроо мен үчүн адатка айланганы сыпат. Пандемия учурунда Жээнбековдун доору кези эле. Москвада элчиликке көп сындар болуп, мактоолор да болуп жатты. Жада калса диаспора Аликбек Жешенкулов агайды жактырбай ар тарапка бөлүнгөнү эсимде. Мен да жаштыгым, курчтугум менен катуу сындарды айттым. Аликбек агай ошондо мени чакырып, карындашым экенсиз, ушактарга ар түркүн адамдарга ишенбей суроо болсо,
Маселе болсо менден түз келип сура. Колдон келсе жардам бериңиз. Биргеликте мекендештерге кызмат кылалы. Сиздей кыздар өсүшү керек, өлкөгө кызмат кылышы керек деген эсимде. Кызматка чакыргандыгын эмес, киши менен чыныгы дипломат катары сүйлөшүп, чоң кичүү дебей маселени диалог менен чечкендиги менин көңүлүмдү жылыткан. Чынын айтсам, Жээнбековго оппозиция болсок дагы Аликбек агайды туура тандап татыктуу кызматка койгондугу. Аликбек агай аруу тилек, таза ниет менен эл үчүн иштегендигин азыр сезип жатам. Калыстык үчүн айтайын, жакшы иштеген, жарк этип көздү ача иш кылып, жардамчыларды да туура тандап, элге жакын болгондугун далилдеп берчү мисалдар көп. Бул киши азыр кызматы жок, жөнөкөй эле биз катардагы жаран. Жакшы иштерди, жакшы адамдарды унутпай жүрүүнү инсандык милдет деп жазган Орозайым Нарматова Facebook'тагы баракчасына. Камалган Кайрат Чокеевдин артында кайсы шефи турат? Жакында Токмок шаардык кеңешинин депутаты Кайрат Чокеев камакка алынган. Ал Яндекс.Go такси кызматынын Токмокто иштөөсүнө каршы чыгып, коркутуп, зомбулук көрсөтөөрүн, кеңсесин өрттөп салаарын айтат. Мынтип үрөй учуруп атса арыз жазылат да, натыйжада милиция Кайрат Чокеевди камакка алган. Эмне үчүн мындай аракетке барган? Бизге жеткен маалымат боюнча Кайрат Чокеевдин шефине караштуу такси кызматы бар экени айтылууда. Атаандаштык жаралбаш үчүн Яндекс.Go фирмасын сүрүп чыгууну көздөшкөнбү? Аз күндө толук кандуу материалдар келип түшсө, биз текшерип бул чатактын артында кимдер турганын, жасаган кыянатчылыктарын жана алардын уюшкан тобу боюнча толук кандуу чагылдырабыз деп жазган Чындык медиа сайты.